Balıkçı şarkıları Nobel 8. Kıçan Jakupov atınдағы жалпы ұлттық білім беру мектебінің тарих мұғалімі Жылдыз Шекеева. Эмесе сабагыбыздын алдында алды өзүбүзгө жакшынакай маанай түзүп алалы. Жаңы маанай сабагыбыз аягына чейин жакшынакай маанайга болушту. Ал үчүн биз тумакча оюну менен ойнойбуз. Колубуздагы жакшынакай өзү жакшынакай кагаз. Bunu tumakçalı bütçemiz dağı içine özümüzün kalı diye oyumuzu yazarız. Ama özümüz görüntümüz yapkan adamlarla tartılmayız. Bunda yapalım. 2017 yıl memleket başçımız kanalından emniyet kayısı buldu belirli mi? Abi, zaman madaniyeti. Abi, adamın yüzü, alemi kıyman olsa, adamın can dünyasının büzgüsü. Demek ne sizlerde vallahi? Alep dürüstü, kıyman ruhtu, madaniyet ruhtu. En denizlisi, der soğudu, ağlay. Sizler dağı, özümüzdün kalıntılarımızdan жазышып, өзімізді, көңілімізді сүйген адамға тартып отырмыздар. Эми сабагыбызда дайым эле колдонуп жүрчү өзүбүздүн алтын эрежелерибизди бекитип алабыз. Ал үчүн кандай алтын эрежелерди бекитебиз кана? Ким айтат кандай алтын эрежелерди кабыл алат? Kim? Şahsada. Savakat tutturacağız. Malimizi konu koyup olalım. Her gün öyle bağlat olup, ardından katılmanına çektiririz. Azam. Demek siz bekle olan altı derecesi. Vallahi benim kolumdan Eki bizge belirliyor. Bolu farklı insanın farklı insan. Bu kaç insandır? Alemli. Mesela böyle adamın dışkı elbetini süzüşüyor. Anın içki oyun, sezim, adamın sapatın, bağlı, alçılığı da болады, alçığa Demek, ушул портретте Курманжандатка, Алымбекке, ушул адамдардын ички дүйнөсү биз алып чыга алабызбы бүгүнкү сабакта? Сапат, кандай сапатка ээ болушкан, жан дүйнөсү алып чыга алабызбы? Эмесе башталды. Курманжандатка кандай адам? Курманжандатка эмес, абдан кайраттуу болгон. Айкөл Тайманбас жана ушундай кыргызстандагы эң биринчи айым башкаруучулары. Курманжандатка ал айым башкарган Акылман Жолдорбон жана кыргыз аялдарына дагы үлгү катары таанылган Акылман Азамат. Мен ушул сиздер айткан ойго толук кошулам. Демек Курманжандатка эң башкысы аял зат. Sayasatçı. Biliriz. Savurdu adam ekeni bizde tarafımızdan götürür. Ama hayratlı adam. Anday gibi en başkası alay karşısı. Alevi, Almek'te kanday Aykol Taymanbas Sabir Dağı Emis
Kokon хандығының жоқ, балдар, ошо Kokon хандығындағы хандыкты башкарууга активдүү саясий жагынан активдүү катышкан кыргыз элинин ишмери. Демек, мен дагы ушул оюңарды эң мыкты баалайм дагы. Алымбек жакка эң негизгиси элдик доштук адам инсан. Эл биримдигин коргогон адам убагында кыргыз эли коргогон. Анан кыргыз элинин баары. Биз тарыхый инсандарга өз алдыбызча анын ички сапатын, деңгээлин баалайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз болот. Сабагыбыздын темасы 1873-1876 жылдардагы көтөрүлүш. Түштүк Кыргызстандын Россиянын басып алышы темасы. Демек, сабагыбыздын максаты эгер биз ушул тарыхый окуяларды түшүнүп, талдай алса, анда биз эмнеге жетишебиз? 19-кылымдын 1873-76 жылдардагы түштүк Кыргызстандан чыккан элдик көтөрүлүш жөнүндө толук түшүнүп алабыз. Тарыхый инсандардын эмгегин баалап биле алабыз. Kokon хандыгынын жоюлушу алайлык кыргыздардын Россиянын каратылышы жөнүндө каратылышын толук түшүнүп алабыз. Биз эмнени өз алдыбызча таанып билүүчүбүздү, өткөн тарыхый окуяны таанып билип алабыз, тарыхый булактар менен иштей алабыз, окуянын себебин, натыйжасын талдап, анализдеп, билүүбүздү өнүктүрөбүз. Анан мына ушул тарыхый окуяларда биз деген мекенибизди көздүн карайындай сактоого, мекенибиздин активдүү жагат болууга калыптанып алабыз. Балдар, биздин бүгүнкү сабакта колдонуучу жакшы технологиябыз бар. Бул технология Япон профессору Каора Исигата. Бул автору ушул адам. Бул мындай стратегиялык технологияны теманы алып, ошол теманы канча бир себепке бөлүп чыгабыз. Анан ошол себептерден ошол тарыхый окуяларды, фактыларды бөлүп чыгабыз. Анан ошол окуянын, тарыхый окуянын жыйынтыгын чыгарабыз. Мына биз көрүп турган бул фишбоун технологиясы балыктын скелети, балыктын түзүлүшү менен биз бүгүнкү тарыхый окуяны талдайбыз. Өзүбүзгө белгилүү болгондой эле ар бир маселе, ар бир тарыхый окуянын жаралган көйгөйү эң башкы нерсеси болот. Бүгүнкү темабыздын ошол көтөрүлүшү эмнеден чыккан? Мына ошол көйгөй, эмне себептен чыккан бул көтөрүлүш? Кыргызстандын аймагында кандай хандык түзүлдү? Кайсы кылымда? Кайсы жылы? 1790 жылы. Ким жазат? Кеп жазып коюлат. Эң башкы маселе көйгөйдүн келип чыгышы. Демек, Кыргызстанда Kokon хандыгы түзүлбөсө, кыргыздар баягыдай эле өз алдынча уруларга бөлүп, байманаттар башкарып, өз алдынча болсун, мындай кыйынчылыктар туш болот болчу. Чоң эле жазылат, албай. Хандыктын түзүлүшү. Кыргызстандын аймагында Фергана өңүрүндө 1709 жылы мына ошол Kokon хандыгы турунда ушундай өлчөмдөгү салыктарды салып, анан Kokondун ханы Кудай хан 3-жолу тапка келиши менен кыргыз элине акчалай салыктарды аябай ушундай кыргыз эли чыдай албабыз бир салыктарды сала баштаганда, мына ошол салыктын сансыз көбөйүшү, анан өз эле кыргыз элинин ынтымагынын жоктугу, ички ынтымагынын жоктугуна, анан кыргыз эли чарчайып көтөрүлүшкө чыга баштаган. Мына ошол эң башкы себеп Кудай хандын 3-жолу тапка келиши,
жана ошол хандыктын салыктарын бөлүшү бул көтөрүлүштүн чыгышына эмне болгон экен? Демек келгиле. Ким жазат? Келгиле. Активдүү ачабыз. Биз дайым эле өткөн темалар өтүп келдик. Билебиз. Салыктардын бөлүнүшү. Анан 73-жылдагы көтөрүлүштүн эң башкысы Кудаяр хандын 3-жолу Демек балдар, Куком көтөрүлүшүнүн келип чыгышын билип, биз буга чейинки өткөн темаларда Түндүк Кыргызстандын орус падышачылыгына кандай жол менен кошулган, чаржайыт чыгуулар, чаржайыт көтөрүлүштөрдүн чыгышы эмне себептен чыккан өткөн темалардан окуп билдик. Демек буга чейинки чаржайыт толкундоолордон айырмаланган мына бүгүнкү темабызга байланышкан көтөрүлүш 1873-жазында чыккан көтөрүлүш. Бул тарыхта Kokon хандыгынын жоюлушу, Полот хандын көтөрүлүшү же болбосо Нукура элдик кыймыл деп аталат. Бул көтөрүлүш балдар 3 жылга созулду. Бул көтөрүлүш негизинен бизде 2 этапка бөлүп карасак болот. Бул биринчи этап 1873-жылдан 1874-жылга чейинки. Бул мезгилде ошол 3 жылды биз 2 этапка бөлүп изилдейбиз, аныктайбыз. Ошол 74-жылга чейин чаржайыт чыгуулар болгондо мына. Бул деген ошо Kokon хандыгына гана каршы багытталган кыймыл болгон. Хандыкты Кудаяр хандын өзүнө гана ошол хандыктын жоюлушуна кыргыз эли аракет кылган гана көтөрүлүш болгон да. Ал эми экинчи кыймыл болсо 1875-жылдан 1876-жылга чейин муну биздеги кош аскерлерге каршы көтөрүлүш деп эсептейбиз. Себеби орус падышачылыгынын аскерлери менен дагы, анан Kokon хандыгынын аскерлери менен дагы кыргыздын эли көтөрүлүшкө чыгышкан. Мына ошол 2 этап менен бүгүнкү биздин сабагыбызды улантабыз. Ал үчүн эң алгачкы көтөрүлүш кайсы аймакта чыккан? Мен алдыңарга жакшыраак маалыматтар берем. Ошол маалыматтардан сиздер өзүңүздөр окуп, түшүнүп, анализдеп бөлүп чыгабыз. Эң алгачкы көтөрүлүш Алай аймагында чыккан. Алайда көтөрүлүш. Экинчи Аксыдагы көтөрүлүш. Үчүнчү Экс суу аралыгында жана Ленинде көтөрүлүш. Алдайга карап кандай тарых теориялар болсо, алдан чыгат. Убакыт 5 мүнөт. Кыргыз айылдарында башталган бул көтөрүлүштүн эң негизги себеби же шылтоосу бул ошол салык саясаты болуп эсептелет. Анан дагы кайсы жылы башталган? 73-жылдын май айында башталды бул. Кайсы аймакты басып алдык? Эң негизгиси. Кимдин жетекчилиги менен? Кудаяр хандын жок Кыргыздар баштаган Шевдатканын жетекчилиги менен Кудаяр хан деген мына ошол Шевдатка баштаган 40ка жакын аскерлери менен келгенде анан анан мына ошол келгенде буларды сүйлөшүү, элчилик сүйлөшүү жолу менен тынч сүйлөшөбүз деген
Колдого чакырганда Абдрахман бейгин жөнөтүп, Абдрахмандан болсо куулук менен кыргыздын башчыларын, көтөрүшүн башчыларын хан менен сүйлөшүүгө чакырган. Алар ошо элчи болуп, ортого келишкенде аларды жырткычтык менен муздап öldürüşlerine. Gel жазып koy. Partiya okuyorlar. En birinci alaydan çıkan öldürüş. Şerdakka Janağan'ın askerlerini resmini koyuyorsun. Мукачылык менен муздап. Бул ошол чөлкөдөгү Карапайым элди дагы эмнеге Кылдырды баягы. Бул деген кыргыз кыпчак элин негизи кыжырдан калган бул нерсе. Анан 73-жылы ошол кийинчерээк бул деген ошол кыргыздар кайрадан согуш ачып, бул деген согуш жерин жалпылай басып алат дагы. Анын ичинде ош өзгөн, булак баш жана Маргаланды басып алышат. Жана мындан корккон кохондуктар, көтөрүшчүлөр мындай ал жерден качып кетүүгө аралашып болушкан. Тортайм. экинчи Аксыдагы көтөрүш, бул чөкөмдөгү көтөрүлүш негизинен Иса Хасануулунун исмине байланыштуу. 1873-жылы болсо, бул 200 аскердин эшикти болуп, ал жердеги Шердатка мусулман кул жана Сулайман Удачи жана Абдулмонун аталыктардын аркасы менен, ошол колдосу менен Аксыга жол тарткан. Ал жерде ошо аксыздардын жардамы менен, ошол колдосу менен Кудайырханга каршы көтөрүлүшкө чыгышкан. Ал 1873-жылы 29 жашта бул Исхак Болотхан деген ат менен хан көтөрүлүп, көтөрүшкө чыккан. Даталарын эле жазабыз. Аксыл көтөрүлүшчүлөр Кудайырхандын аскер башчысы Абдрахмандын аракетинин натыйжасында Алапкага чегинчип, андан ары Чакалга жетип кетишкен. Бирок кийин июль айында Шердатка баштан 41 миң башы алынган улуп, кайра Алапкага басып кетишкен дагы. Алапкага басып кеткен Исхактын колу жазалоо шарттары кысымына чыдабай, тоо арасына чейинген, акыркы жылдарына чейин бул аксы жакта тынч айылда тынч. Андан кийин Лейликтеги көтөрүлүшүндө кана Жетису аралыгында көтөрүш бул 1873-жылы Нарын дарыясынын сол жак кыймасындагы Эксу деген бөлүмдө бул көтөрүш болгон. Негизи бул көтөрүштө ошол кыргыздын сол жак канатындагы Мундус деген уулу бул жөнөкөй эле Карабай үйгөдөн чыккан Мамыр Мерген уулу деген адам жетектеген. Бул көтөрүш алгач бул Бөгат, андан кийин Жалмабак, Канабак бөлүмдөрдү басып алып, андан кийин июнь айларында Өзгөн шаарын басып алышкан. Бул күзүндө зор күч менен басып алышкан. басылган, Демек балдар, биздин ошол Аксы аймагындагы көтөрүлүштүн жетекчиси Болотхан болгон эле. Ал эми эки суу аралыгындагы көтөрүлүштүн бийликтеги көтөрүлүштүн ал эми алайын кыргыздардын жетекчиси бул көтөрүлүш менен эки этапка бөлүнөт деп айткан беле. Мына ошол 1874-жылкы акыркы этабында бул ошол Болотхан жетекчилик кылган көтөрүлүштөр аягында жакшы натыйжасын чыкпай калышат дагы.
тарабынан Кокон хандыгынын аскерлеринин кысымы менен көтөрүлүш токтотулат. Ал экинчи эрба болсо 1875 жылы орус аскерлеринин Кыргызстандын түштүк аймагын басып алуу жолу менен ана кыргыздар экинчи жолу көтөрүлүшкө чыгышкан. Демек кайсы падышачылыкка каршы көтөрүлүшкө чыгат экен кыргыздар? Кокон хандыгына Падышачылыкка каршы көтөрүлүшкө чыгат. Мына ошо орус падышачылыкка чыккан көтөрүлүштүн жетекчиси Полот хан, эң акыркы аягында 1876 жылы алайлык кыргыздардын орус падышачылыгы өзүнө каратуу менен Кыргызстандын түштүк аймагы толугу менен орус падышачылыгынын демек кайсы жылы экен мында? 1870. Акыркы кайсы аймак? Алай. Алай кыргыздардын кыргыздар бийлиги кайсы? Сол активдүүлүк гана жыйынтыгында балдар Кыргызстандын түштүк аймагы толугу менен орус падышачылыгынан баш ийет дагы мына ошол Кокон хандыгынын жоюлушуна алып келет. Кокон хандыгынын ээлеген аймак Фергана облусу деп түзүлөт дагы. Буга орустун генерал губернатору Скобин дайындалат. Мына ошол балдар Орто Азия толугу менен орус падышачылыгынын кол астына кирет. Калаттагы жалпы жолунан Түркүстан генерал губернатору дайындалат дагы. Бул Түркүстан генерал губернаторуна Скоблев. Ал Фергана областына дайындалат. Ал эми жалпы Орто Азия боюнча Түркүстан генерал губернаторлоруна Кауфман дайындалат. Мына ошол Кауфмандын башкаруусу астында Орто Азия Түркүстан генерал губернатору деп аталат. Балдар, эми бүгүнкү сабагыбызда биз хронологиялык таблицаны түзөбүз. Хронологиялык таблицаны түзгөндү билебиз кыздарда, бирети менен тарыхый окуяларды келтиребиз. Хронологиялык таблицаларды наградтарга коюлду. Демек, биз билебиз, тарыхый окуяларга график менен хронологиялык таблицаны түзөбүз. Эң алгачкы жолу кандай окуя болду? Кайсы жылы?
Tündük Kırgızistan'ın Oğuz Barış açılımına 1868. 1855. Andagi, 1868 Tündük Kırgızistan'ın Toğlu Federasyon kuralına göre. Toğlu Federasyon kuramına göre. Gelin. Andagi, kanal oluyor takipçi. Tündük Kırgızistan'ın 1876 1876 yılı. Savaşta yıllarda aktiflik gösterdi. Biz özümüzü bağlayız. Özümüzü bağlayız. Ama özümüzü atmak yazın. Hatta aktiflik gösterdi onlar. Belki o da tutmalar. Belki bizim saçlar çıkmalar. İyi canım. Onlar çatlarlar. Bol doktorunda acılar doktor anda yakışıklı doktor kalmalı. Vakit malumat verdik oldu.
маалымат жөнүндө колдоо топту эми эмесе бүгүнкү сабагыбызга 3 топко тең жакшы деген балдар бүгүнкү тапшырма ошол биз Кокон кандына көтөрүлүшкө жетекчилик кылган тарыхый инсандардын өмүр баянын окуп мына ошол өмүр баянына кыскача мен сүйгөн инсан деген темада эссе жазып бересиз. Эссе саламатсызбы?